Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бул жылды жыйынтыктап жатып сиздерге подкаст Наполенин эң алгачкы Кыргызстандагы агро тармагында тартылып жаткан подкаст тууралуу анын максаттары жөнүндө айтып берели деп чечтик. Подкасттын максаты ушу айыл жергесинде иш алып барып жаткан дыйкандарга, багбандарга, мындайча айтканда аларга колдоо көрсөтүп, алардын башка да кандай кыйынчылыктуу жолдор менен ушу биздин күнүмдүк жашообузда колдонуп жаткан азык түлүк продукциясы кандай жол менен келип жатат, аларды кайра иштетүү жолдору кандай кыйынчылыктар кездешет, же болбосо ошол эле биздин дыйкандарга, багбандарга мотивация берүү иретинде, тажрыйба алмашуу иретинде ушундай подкастты сиздерге суналы деп чечкенбиз. Бул жылы биздин подкасттын баатырлары, мындайча айтканда каармандары болуп 5 киши катышты. Анан эң башында эле подкаст тартып жатканда биз ушундай бүркүттү символ катары кабыл алганбыз. Эмне себептен бүркүт? Бүркүт анткени сиздер билесиздер, бул бийик чокуларда учат, асказоолордо уя салат, андан кийин кайра дагы өзүнүн жашоосуна кайра экинчи дем бере турган ар кандай мындай философиясы да абдан күчтүү. Ошол себептен биздин дыйкандардын дагы максаттары бийиктиктерди багынтуу болсун деп, андан кийин көп жетишкендиктерге жетсин, ошонун алдында ушундай жер жүзүндө кыдырып ар кандай тажрыйбаларды алмашып, анан кийин сиздердин алдыңызга дагы сунсун деген максат менен ушундай бүркүттү символ кылып ар бир биздин коногубузга белек кылып бердик. Эми кийинки чыгарылыштарда дагы биз сөзсүз түрдө конокторубузга бул сыйлыкты тапшырабыз. Эми 2025 жылда биздин пландарда сиздерге дагы мындан ары башка өлкөлөрдө иштеп жаткан, ишин алып барып жаткан агро тармагындагы ишкерлердин, багбандардын, дыйкандардын жасап аткан иштерин сиздерге чагылдырып, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп, аны менен бирге кыйынчылыктарды көрсөтүп, ал кыйынчылыктарды кандай жол менен басып өтүштү, балким ошол да сиздер үчүн бир тажрыйба болот, балким сиздер дагы ошол кабыл алган чечимдерди өзүңүздөр дагы кабыл аласыз. Ошондой максат менен биз мындан ары подкастыбызды башка региондорго дагы, башка өлкөлөргө дагы чыгаралы деп максат коюп жатабыз. Ал эми 2025 жылга кирип отуруп сиздерге биз менен болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир лайкты басып, ар бир комментарий калтырганыңыз үчүн биз сиздерге терең ыраазычылык айтабыз. Мындан ары дагы бизди колдогонду унутпаңыздар. Бизге катталып, башка өзүңүздөрдүн туугандарыңызга дагы сунуштаңыздар. Ал эми келе жаткан жылда сиздер ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүз менен бакубат жашоо болсун. Биздин агро тармагында иш алып барып жаткан ишкерлер, өнөктөштөр, досторубуз, коллегаларыбызга сиздерге дагы чың ден соолук, көбүрөөк сабыр болсун сиздерге дагы. Анткени айыл чарба ишиндеги ишиңиз оор, климаттык рисктер аз болсун, сиздерге дайым түшүмүңүз мол болсун жана ошол алган түшүмүңүздөрдүн баасы, сапаты ар дайым жогору болсун. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы чыгарылыштарда көрүшкөнчө.